Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер менен кайрадан Жашоо окуялары каналы. Турмуш кээде биз күтпөгөн сыноолорду, тагдырдын татаал бурулуштарын тартуулайт. Бүгүн биз сиздерге турмуштун ачуу чындыгын чагылдырган, ишеним менен чыккынчылыктын ортосундагы назик жипти көрсөткөн жаңы аудио баяныбызды сунуштайбыз. Бул окуя кимдир бирөөгө сабак, ал эми кимдир бирөөгө эскертүү болсун. Каналыбызга жазылып, лайк басканды унутпаңыз. Сиздердин колдооңуздар биз үчүн абдан маанилүү. Анда эмесе алданып калган кыз аттуу жаңы окуябыздын алгачкы бөлүмүнө кулак төшөңүздөр. Айпери терезени карап ойлуу турду. Сыртта жамгыр төгүп, шаардын ызы чуусу угулат. Ал өзүнүн бактылуу күндөрүн, тагыраагы бактылуумун деп ойлогон көз ирмемдерин эстеп жатты. Мындан туура 1 жыл мурун ал ушул шаарга чоң үмүттөр менен келген эле. Айылдан чыккан ийменчек, таза кыялдары бар кыз чоң шаардын кучагында өз бактысын табам деп ойлогон. Баары Улан менен таанышкандан кийин өзгөрдү. Улан сылык, камкор жана өзүнө ишенимдүү жигит эле. Анын ар бир айткан сөзү, берген убадалары Айпери үчүн дүйнөдөгү эң улуу чындыктай сезилчү. Айпери, сен менин жашоомдун маңызысың. Буюрса окууңду бүтсөң, сонун үйлөнүү тоюбуз болот. Мен сени эч качан ыйлатпайм деп айтчу. Улан анын көздөрүнө карап. Айпери ага бүт жүрөгү менен ишенди. Атүгүл Улан бизнес баштайм. Бир аз акчадан карлашып тур дегенде, өзүнүн окуусуна деп ата-энеси канча кыйынчылык менен чогултуп берген акчасын да ойлонбой кармата берген. Анткени ал Уланды өзүнүн келечектеги жолдошу, өмүрлүк шериги катары көрчү. Бирок убакыт өткөн сайын Улан өзгөрө баштады. Чалууларга жооп бербей, жолугушуулардан качып, шылтоолору көбөйдү. Бүгүн болсо Айпери кокусунан шаардагы кафелердин биринен Уланды башка бир кыз менен абдан жакын отурганын көрүп калды. Улан тиги кыздын колун кармап, дал өзүнө айткан жылуу сөздөрүн кайталап жаткандай сезилди. Айперинин жүрөгү кабынан чыгып кетчүрөй согуп, көзүнөн жаштар мөлтүрөп агып жатты. Ал алданып калганын, анын таза сезимдери жөн гана оюнчук болгонун эми түшүндү. Бирок Айпери азырынча Уландын артында кандай чоң жана коркунучтуу сыр жатканын, бул алдоо анын жашоосун таптакыр башка нукка буруп жиберерин билген эмес эле. Айпери ошол түнү көзүнө жаш алып, таң атканча бөлмөсүндө ары бери басып чыкты. Ичиндеги ызасы, намысы өрттөнүп жаткан соң, ал баары бир Улан менен ачык сүйлөшүүнү чечти. Балким мен туура эмес түшүнүп алдым, балким ал жөн гана таанышыдыр деген кичинекей үмүттүн шооласы дагы деле жүрөгүнүн бир бурчунда өчпөй күйүп турду. Эртеси күнү ал Уланды адатта жолугуп жүргөн сейилбакка чакырды. Улан эч нерсе болбогондой, шайыр, жылмайган калыбында келди. Чөнтөгүнөн кичинекей шоколад алып чыгып, "Салам жаным, мени сагындыңбы? Кечээ абдан бошобой калдым, жумуштар менен чуркап" деп сөзүн баштаганда, Айпери анын көзүнө тике карады. "Кечээ кайсы жумуштар менен чуркадың, Улан? Борбордогу Азия кафесиндеги жумуштарыңбы? Жаныңдагы кыз ким эле?" Айперинин үнү титиреп чыкты. Уландын жүзүндөгү жылмаюу заматта жоголуп, көздөрү алаңдай калды. Бирок ал көпкө сыр берген жок. Калп айтуунун чебери болгон жигит дароо үнүн бийиктеп, коргонууга өттү. Сен мени аңдып жүрөсүңбү? Ал менин бизнестеги өнөктөшүм. Жаңы долбоорду сүйлөшүп жатканбыз. Сен мага ишенбейсиңби? Ушундай майда кызганычтар менен мээримди ачыта берсең, биз кантип бирге болобуз? Уландын бул оройлугу Айперини ого бетер нес кылды. Ал өзүн күнөөлүүдөй сезе баштады. Бирок Уландын мындай калптары көпкө узаган жок. Ошол эле күнү кечинде Айперинин телефонуна белгисиз номерден билдирүү келди. Анда бир нече сүрөттөр бар эле. Сүрөттөрдө Улан баягы кыз менен кучакташып, атүгүл үйлөнүү үлпөт көйнөктөрүн тандап жүрүшкөнү ачык көрүнүп турду. Артынан мындай деген билдирүү келди. "Айпери, сени аяганымдан жазып жатам. Уландан алыс кет. Ал күзүндө мага үйлөнөт. Ал сени жөн гана акча үчүн колдонуп жүрөт. Сенин берген акчаңа
Ал мага алтын шакек сатып алып берген. Айперинин төбөсүнөн жайдын күнү чагылган түшкөндөй болду. Көз алды караңгылап, дем ала албай калды. Ата-энесинин маңдай тери менен тапкан акчасы, өзүнүн таза сезими баары бир заматта тебеленди. Ал ошол замат Уланга чалды. Бирок Уландын телефону өчүк эле. Ал эчак эле Айперини кара тизмеге киргизип, изин сууткан болчу. Эң өкүнүчтүүсү, Айпери бул кабарды көтөрө албай, бөлмөсүндө эсин жоготуп жыгылды. Ал эми ооруканага жеткирилгенде, дарыгерлер анын жашоосун түп тамырынан өзгөртө турган дагы бир кабарды айтышты. Айпери көзүн ачканда бөлмөнүн актуу балдары менен медициналык аппараттардын бир калыптагы үнүн укту. Башы тегеренип, денеси калтырап, ал кайда экенин, эмне болгонун дароо түшүнгөн жок. Бир аздан кийин палатага халатчан, орто жашап калган аял дарыгер кирип келди. Анын жүзүндөгү улуттуулук Айперини чочутуп койду. Дарыгер кыздын жанына отуруп, анын муздак колунан кармады. Кызым, өзүңдү кандай сезип жатасың? Сени курч, стресс, каттуу кайгыруу абалында алып келишти. Бирок азыр сен өзүңдү гана эмес, ичиңдеги кичинекей жанды да ойлошуң керек. Кандай гана кыйынчылык болбосун, сен эне болосуң. Сен 6 жумалык кош бойлуусуң, деди жылуу үн менен. Бул сөздү укканда Айперинин үстүнө муздак суу куюп жибергендей болду. Кош бойлуу? Менби? Анын бүт дүйнөсү астын үстүн болуп кетти. Кубанарын же ыйлаарын билбей калды. Бир жагынан ичиндеги бейкүнөө ымыркайды ойлосо, экинчи жагынан өзүн таштап, акчасын уурдап башкага үйлөнүп жаткан чыккынчы Уланды эстеп, жүрөгү ыйлап жатты. Эң жаманы ата-энесине, айылдагы элге кантип көрүнөт? Анын маңдайында 2 гана жол турду. Же бул баладан баш тартып, баарын унутуу керек, же жалгыз бой эне болуунун оор жүгүн көтөрүп күрөшүү эле. Ооруканадан чыккан соң Айпери акыркы жолу Уландын артынан издеп барууну чечти. Ал анын жашаган дарегин араңтаап, эшигин какты. Эшикти баягы сүрөттөгү сулуу кыз ачты. Артынан үйдөн шайыр күлүп, Улан чыгып келе жаткан. Айперини көрөр замат Уландын өңүн кубарып, тиги кызга: "Жаным, сен кире бер, бул менин мурунку таанышым, азыр келем" деп Айперини сыртка сүйрөп чыкты. "Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Сага айтпадым беле, менин жашоомо жолобо деп. Менин өз жашоом бар" деп Улан Айпериге кыйкырды. Айпери анын көздөрүнө карап, акыркы үмүт менен: "Улан, мен кош бойлуумун. Сенин балаңды күтүп жатам. Кантип ушул кадамга бардың?" деди үнү калтырап. Улан бир азга дудук болуп калды, бирок анын жүзүнөн өкүнүү сезими байкалган жок. Ал муздак жылмайып: "Мага баары бир, ал сенин көйгөйүң. Ал баланы мага жабыштырба. Мен күзүндө үйлөнөм. Менин бай, таасирдүү кайнатам бар. Сен менин келечегиме тоскоол боло албайсың. Акчаны да унут" деп Айперини түртүп жиберип, эшикти тарс жаап алды. Айпери жерде кала берди. Ошол көз ирмемде анын ичиндеги алсыз кыз өлүп, анын ордуна өч алууну жана жашоо үчүн күрөшүүнү максат кылган таптакыр башка күчтүү адам ойгонгон эле. Оба угармандар, Уланды мынчалык ташбоор, мынчалык пас адам экенине Айпери эми толук ынанды. Сүйүүсү өчүп, ордуна ыза менен намыс калган кыз эми эмне кылат? Баласын сактап калабы, Уландан кантип өч алат? Кийинки кызыктуу бөлүмдү өткөрүп жибербеңиздер. Биздин каармандардын тагдыры сиздерди кайдыгер калтырбаса, видеонун астына Айпериге күч-кубат каалайм деп жазып колдоп коюңуздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Кийинки чыгарылышта жолугушканча амандыкта болуңуздар.